Биринчи класс 12 жылдыктын кыргыз тили жана окуу сабагынан ЗС табыштары жана алардын жазылышы боюнча сабак өттүм. Сабактын максаты, сабактын темасы календардык тематикалык планга дал келет, балдардын жаш өзгөчөлүгүнө туура келет. Сабактын тиби жаңы билимди калыптандыруу, сабактын формасы аралаш, сабактын жабдылышы сүрөттөр, проекттор жана башка окуу куралдары, предмет аралык байланыш, мен жана дүйнө, дене тарбия, музыка, кыргыз тили жана окуу сабактары. Сабактын структурасы: уюштуруу иши, экинчи психологиялык жагымдуу абал, жылмаюу, үчүнчү өтүлгөн теманы кайталоо, төртүнчү жаңы теманы түшүндүрүү, изденүү, бешинчи бышыктоо, кеңейтүү, алтынчы жыйынтыктоо, жетинчи баалоо жана өтүлгөн тема боюнча үйдөн дагы кайталап келүү. Бул сабакта мен окутуунун ыкмаларынан жеке иштей алышты, ООЗ-ге жооп беришет жана айтып бере алышат. Окутуунун ыкмалары сүрөттөр менен түшүндүрүү болду, изденүүчүлүк болду жана окуучулардын кызыгуусун жарата алдым. Окуучулар менен ООЗ-ге суроо жооп иретинде аңгемелеше алдым. Окуучулар бул темадан эмнелерди билишти. Окуучулар жаңы теманы түшүнүп, ал эмне жөнүндө экенин биле алышты. Жаңы темадагы бейтааныш жаңы сөздөр менен таанышышты. Ошондой эле окуучулар эске сактоосун, кабыл алуусун, ой жүгүртүүсүн өнүктүрө алышты. Окуучулар окуганын түшүнүү көндүмдөрүн, өз ой пикирлерин, билгичтиктерин өнүктүрө алышты. Адептүү, билимдүү, ынтымактуу болууга тарбияланышты. Айланасындагы адамдар менен ынтымактуу мамиледе болууга тыянак чыгарышты. Окуучулар бул сабакта эмнени өнүктүрө алышты? Өз алдынча иштөөгө үйрөнүштү. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу, ООЗ-ге айтып берүүсү, салыштыруу, презентациялоо, баалоо жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрө алышты. Сабактын жыйынтыгы: сабакта балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө, кызыгуусуна карап теманы ачып бере алдым. Сабакты окутууда интерактивдүү ыкмаларды жана 5E моделин колдондум. Сабактын жүрүшүндө окуучулардын ишмердүүлүктөрүн уюштурдум, кызыгууларын арттырдым. Менин бүгүнкү сабагым максатына жетти.